Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. В Баку обсуждено военное сотрудничество между Азербайджаном и Кыргызстаном. В Азербайджан прибыла делегация во главе с министром обороны Кыргызской республики генерал-лейтенантом Бактыбеком Бекболотовым. Делегация впервые прибыла на аллею шахидов и посетила могилы азербайджанских граждан, павших за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Возложила венок к монументу «Вечный огонь». Затем состоялась торжественная церемония встречи в Министерстве обороны. После прохождения перед почетным караулом прозвучали национальные гимны обеих стран. Генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов расписался в книге почета в соответствии с протоколом. Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов приветствовал гостей и выразил радость видеть их в Азербайджане. Под руководством президента Азербайджанской республики, главнокомандующего вооруженными силами господина Ильхама Алиева, он рассказал о реформах в азербайджанской армии, работе, проделанной на освобожденных территориях, а также об условиях операции Азербайджана-армянской границы. Азербайджанская армия способна в любое время предотвратить любую угрозу на территории Карабахского экономического района. Выразив удовлетворение визитом в Азербайджан, министр обороны Кыргызстана Бактыбек Бекболотов выразил благодарность за теплый прием. Он отметил, что история дружбы и братства наших народов внесла большой вклад в развитие военного сотрудничества, в том числе во всех сферах. На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Кыргызстаном в военной, военно-технической, военно-образовательной и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Посольство Кыргызстана в Азербайджане посетил генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Умуралиев. Во время встречи с послом Кыргызстана в Азербайджане Кайратом Усмуналиевым стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества на площадке Организации тюркских государств. Чрезвычайный полномочный посол Кыргызстана в Азербайджане Кайрат Усмуналиев и председатель Государственного агентства по туризму Азербайджанской республики Фуат Нагиев обсудили перспективы двустороннего взаимодействия в сфере туризма. На встрече стороны оценили текущее состояние и потенциал туризма между Кыргызстаном и Азербайджаном. Кайрат Усмуналиев проинформировал собеседника об открытии при содействии посольства Кыргызстана с 22 июля этого года регулярного чартерного рейса между Баку и Бишкеком. Этот рейс должен способствовать увеличению туристического потока в обе страны. Стороны также выразили намерение организовать взаимные информационные туры для популярных блогеров и туристических агентств между Кыргызстаном и Азербайджаном. Это позволит привлечь больше туристов из обеих стран и познакомить их с уникальными достопримечательностями и культурой народов.
Хотел бы проинформировать граждан Кыргызстана, в первую очередь и граждан Азербайджана, о том, что 22 июля 2023 года открывается чартерный рейс по субботам, будет летать раз в неделю. Самолеты авиакомпании «Азал», самолеты новые, соответственно, это Airbus 320 на 174 посадочных места. Сейчас ведется работа по пиар-составляющей, поскольку очень важно, чтобы самолеты, которые так долго ждали, были наполнены, поскольку это спустя очень много лет первое прямое авиасообщение между столицами наших дружественных братских государств Кыргызстана и Азербайджана. Это стало возможным в результате систематичной и кропотливой работы со стороны посольства, со стороны в сотрудничестве с основателем торгового дома Кыргызстана в Азербайджане Зафаром Мамедовым, в сотрудничестве с узбекской авиакомпанией Fly Hiva Groups, которая уже имеет успешный опыт запуска чартерных рейсов из Ташкента в Баку в прошлом году, а также 3 других городов Узбекистана. 1 марта этого года состоялась встреча заместителя председателя Кабинета министров Кыргызской Республики и сопредседателя с кыргызской стороны межправительственной комиссии Кыргызстана и Азербайджана господина Бахыта Турабаева с президентом авиакомпании «Азал» господином Аскеровым, на которой обсуждали вопрос запуска прямого авиасообщения. И с этого момента, с марта по начало июня, посольство непосредственно работало над тем, чтобы реализовать эти поручения. И в преддверии 5-го заседания межправительственной комиссии по экономическому, культурно-гуманитарному сотрудничеству между Кыргызстаном и Азербайджаном, которое пройдет 26 июля этого года на Иссыкуле, как раз этот рейс будет свидетельством еще одного результата выполнения и поручений руководства наших государств и Кыргызстана, и Азербайджана о запуске прямого авиасообщения, а также реализации протокола 4-го заседания межправительственной комиссии, которая прошла, соответственно, в августе прошлого года. Есть очень хорошие перспективы для того, чтобы этот рейс был на постоянной основе и который несет свой вклад в укрепление дружественных братских взаимоотношений между нашими народными государствами. Bozkırlardan gelen benim, Balkanlardan, Kafkaslardan, Urumçi'den esen yelim. Kırgız, Kazak, Uygur benim, Kırım Tatar, Özbek benim. Hey Türkmen, Nogay, Karababa, Azerbaycan, sevdam benim. Kırgız, Kazak, Uygur benim, Kırım Tatar, Özbek benim. Hey Türkmen, Nogay, Karababa, Azerbaycan, sevdam benim. Hem Mostar'da tarihimden miras benim. Makedonya, Rumeli'de, Kıbrıs'ta bir sancak benim. Altay, Hazar
sancak bayrak Anadolu. Canım benim, doğu benim, batı benim, kuzey benim, güney benim. Hey, hep kardeşiz, tek milletiz, ana yurdum, Türkiye'm benim. Hey. Чет элдик туристтерди тартуу, ата мекендик өндүрүүчүлөрдүн чыгарган буюмдарын жайылтууга арналган Жайчы Агро 2023 фестивалы Ысык Көл областынын Тоң районундагы Көксай айылында өттү. Бул иш-чара айыл туризмин өнүктүрүүгө да багытталган. Фестивалга кыргыз жергесинде эс алып жүргөн чет элдик туристтер жана мыкты колөнөрчүлөр чакырылган. Алар үчүн кызыктуу, таң кала тургандай нукура улуттук өнөрлөрүбүз, оюндар, малдан өнүм алуу көрүнүштөрү тартууланды. Koydu kırtıp, жүнүн кийим кылып, бул деген Кыргызстан боюнча эң баалуу жүн ушул меринос деген кой болот. Бул аябай койдун жүнүн сапаты боюнча эң сапаттуу жүн ушу меринос коюнда болот да. Азыр болсо эме туристтерге келгенде көргөзүп, момундай кылып чыкабыз, анан момундай кылып жашоо болот деп маанидэ. Туристтерге көрсөтүү максатынан, жарышуу максатында кылып атат. Салтка айланган бул фестивалды Кыргыз элинин жана Советтер Союзунун 2 жолку эмгек баатыры Таштанбек Акматовдун кызы накта кой жүнүнөн улуттук кийимдерди токуган дизайнер Гүлмира Акматова жана анын иниси ата жолун жолдогон уул Баатырбек Акматов экөө уюштурган. Агро фестиваль 23 деп иним Баатырбек экөөбүз уюштуруп жатабыз. Бул жылда уюшулат. Бул жылда июлдун 1 субботасы бул ушул агро фестивалга арналган. Бул уже 4-чү жолу өткөрүп атабыз. Бул жерде биздин фестиваль берүүбүздүн максаты эң негизги жүн майрамын уюштурууда. Жүн майрамын уюштурууда бул жерде уюштурганыбыздын себеби бул жерде бул тарыхый жер. Жерде атабыз Акматов Таштанбек Союз учурунда меринос койлорду багып, Союздун 2 жолку баатыры болгон. Анайын Кыргызстандын баатыры ошону менен 3 жолку баатыры болгон. Ал адам азыр тирүү, быйыл 85ке чыкты. Ошонун 85 жылдыгына да арналган биздин иш-чара болуп калат, иш-чаралардын бири. Туш тарабын тоолор курчаган, таза аба, салкын жел, жагымдуу атмосфера каптаган айыл четиндеги ата конушту чакан туристтик аймак айландырышып, улуттук баалуулуктарды унутта калтырбай өнүктүрүп, ал тургай алыскы Европа, Америка, Япония, Италия, Араб Эмираттарынан туристтерди тартышкан. So, bu festival aybay sonun anan bu jön nesseler aybay kızıgan. Koylardın jön. So we about to like try and cut the kişiler, jakşır konuktor, meyman dostu göp var. Men göp jolu togo çıktım, at menet anan can jayt aybay göp. Biroq men jön giydim, anan men daima julumun. So bu jön giyim aybay jagat. Enjoyed seeing the people, but I've also enjoyed seeing the sheep. Мен адамдарды көрүп абдан ыраазы болдум. Ошондой эле койлорду көрүп ырахат алдым. Бул мага жашыраак кезимди эске салды. Бизде бирок меринос кою жок болчу.
Баары көңүлдөрү ачык, жагымдуу, маанайы болуп жатат. My name is Rima. This is my husband Abada. We're from Palestine. Менин атым Рима, бул менин жолдошум. Биз Палестинаданбыз. Кыргызстанга биринчи жолу келдик. Сонун жер экен. Көп жакшы нерселерге күбө болдук. Фестиваль тууралуу айтсам, боз үйдү биринчи көрүшүбүз. Абдан кооз жана адамдар боорукер экен. Биз чынында эле рахат алдык. I think it's really interesting because you. Бул биз үчүн эң сонун тажрыйба. Өлкөнүн маданияты, каада салты менен таанышып, алака түзгөнүбүз абдан жагымдуу тажрыйба болду. Менин оюмча бул чынында кызыктуу. Анткени бул жактан көп адамдар менен тааныштык, алар менен байланыш түздүк. Ушул сыяктуу фестивалдар чынында эле адамзат үчүн маанилүү. Кыргызстанга оранча куруп иштешим келдим. Ошон үчүн кыргыз тилин Япониядан нарындык мугалимден үйрөндүм. Кыргыз тили менен сүйлөшсөм мага аябай кандай десем Кыргызстандын маданиятын жана жашоонун үйрөнүп алам. Ошон үчүн мага аябай кызыктуу. Тоо коюнундагы көк шиберде келгендерге улам бир кызыктар көрсөтүлдү. Фестивалга катышкан колонөрчүлөр кыргыз жаратылышына таандык экологиялык таза материалдардан жасалган өнүмдөрдү кандай эмгек менен жасалып жаткандыгын өз колдору менен көрсөтүшүп да, жарманкеге коюп соодалап да жатышты. Бул түймө менен бала кези менен алектенем. Анан кийин ушу Гүлмира ушундай топуларды токуп ушундай менен алектенип көрбөйсүң дегенде мына түрлөрүн согуп бердим. Буга эми эчтеке баа жетпейт да. Ушунчалык жылуу, жакшы, денеге ушунчалык пайдасы көп. Балдардын өпкөлөрүнө суу тийгендей кылып чыптамаларды согуп берем. Бул чий курчактар эзелтеден эле кыргыз турмушунда кыргыз балдарын тарбиялоого аябай пайдалуу болгон, балдардын аң сезиминин өсүшүнө чоң өбөлгө боло турган чий курчактар. Бул жерден ошо кыздарды тарбияладагы этнопедагогиканын баштап ушул чий курчактан башталат. Разрисовываю футболки акриловыми красками. Наша тема вот кыргызская, да, там юрта, потом еще вот шерсть стоит, мериносов, поэтому я рисую барашков. Вот. Сейчас вот юрта. Смотрю вон туда и вот рисую примерно. Мондай кылып жүндү уютуп, шариктер менен шулуу жасаса болот. Ортолорунан жип өткөрүп. Мондай кылып уютуп, жакшынакай кылып, кичинекей кылып сувенирге издерди жазап, беттерине сүрөт түшүрсө болот. Нукура меринос коюнун жүнүнөн токулган өзгөчө кийимдер кыргыз бренди болуп, мода көргөзмөлөрүнө чыгып, чет өлкөгө таанымал болуп жүргөн Гүлмира Айымдын эмгектери да көргөзүлдү. Ыңгайлуу, пайдалуу болуп жаткан заманбап кийимдерди чыгарууну дизайнер Айым 1993 жылдан кой жүнүн иштетүүдөн башталгандыгын айтат. Америкалыктардын жардамы менен атайын техника аркылуу үйрөнүп, кездеме токуй баштаган. Көргөзө беришибиз керек, көрүнтө беришибиз, жайылта беришибиз керек. Мисалы, мен чыкканда деле бул кездеме токуу деген мен деле фабрикадан көрчүмүн биздин Сорокилеттен, а башка жок болчу да. Анан 93 жылы фермер деген программа менен ушул жерге фермерлер келди Америкада. Анан ошо фермерлер меринос койдун жүнүн фермер өзүнүн коюнун жүнүн дүң сатпай ошондон продукция жасап сатса пайдалуу болот деген максатта келип алар бизге үйрөтүшүп мындай жол жоболорун көргөзүп кетишти. Негизи айылдагы аялдар иштеш керек эле. Бирок айылдагы аялдар справка өткөрүп, анан даяр акча алып көнүп калышкандагы алар иштегилери келген жок. А мен атамайтмын. Ата ушундай станоктор үйрөтүп кетсе, ушунча убакыт кетти. Келиңиз, булар жазабаса мен жазайын дедим. Мейли деди. Мен кичинекей балконго алып барып жазап, анан ошондон жазап отуруп, мына азыр ушундай деңгээлге жетип бартабыз. Жүндү өнүп турганы менен ошол койдун жүнүн ийрип, жууп, кездеме кылып токуп, анан заманбап кийимдерди чыгарып, ал биздин Кыргызстанда эле эмес. Мен мисалы Америка 3 жолу Нью-Йорк науга катышып келдим, Санта-Феге 2 жолу катышып келдим. Ал жерде чоң конкурстан өтүш керек.
ошол жакта меринос койдун жанагы одеялдарыбызды, пончолорубузду көргөзүп, ошолдордон таң калтырып келдик. Ошондой эле Кытайга бир нече жолу бардык, Японияга бардык, Турцияга бардык, Венгрияга бардык. Көп жерге барып көргөздүк, Германияга бир нече жолу катыштык. Ушул меринос койдун жүнүн эле алып барып эле ушундай кийимдерди көргөзүп, ошолорду Кыргызстанда ушундай меринос кою бар экен, бул накта жүн экен деп адамдарды таң калып, анткени көбү синтетика болуп калды азыр. Ал эми ата жолун жолдоп, койдун сейрек тукуму мериносту сактап, багып келе жаткан Баатырбек Акматов баардык нерсе койдун өндүрүмүнөн жасаларын айтат. Ал ата конушун тарыхый жайга айландырган жана айыл туризмин өнүктүрүп, чет элдиктер үчүн боз үй лагерин ачкан. Эми бул атам ушул Кадырбакка, ушул даражага, ушул ак койдун эмгеги менен жетти да. Анан ошондуктан атам айтты, ушул өнөрдү таштаба, бизди баарыбызды баккан ушу ак кой болчу деп. Ошонун негизинен биз улап ошол жолун жолдоп келатабыз да. Мурун болсо союзда колхоздошуп, колхоз бирөө тракторист, бирөө агроном, бирөө сугатчы баарын жардам берип турчу да. Азыркы мезгилде болсо баардыгын бир киши жасайт. Өзүң агрономсуң, өзүң сугатчысың, өзүң чабансың, өзүң сакмачысың, баардык нерсени өзүң жасайсың. Тойду өзүң даярдайсың, баардык нерселерди. Бул эми азыркы мезгилде өтө оор бул шарт менен жасаш. Бул меринос болсо көп тармактуу. Эти дагы, жүнү дагы, мунун эми мактап өтсөм көп жайытта дагы деградация кылбайт. Бул жоош кой болот, жайытта курсагы тойгон жери жата берет. Башка койлор болсо чөп башлап оттоп, кескиге эле басып жүрө берип, чөптүн көбүн талкалап коет да, буту менен, туягы менен. Оозуна караганда туягы көп талкалайт да. Чет элдик туристтер үчүн улуттук кызыктуу оюндар уюштурулду. Алар буга катышуу менен көңүлдөрү куунак, шаттуу отурушту. Уй жана эчкини сааганды да чет элдик туристтерге жандуу көрсөтүшүп, алардын кызыгуусун жаратты. Мындан тышкары койдон жүн кантип алынарын көрсөтүшүп, меринос койлорун алып чыгып кыркышты. Жүн сабоо, өрмөк токуу, ийик ийрүү, жүн тытуу, түймө түйүү, станокто кездеме токууну адистер келгендерге жандуу көрсөтүп, түшүндүрүп айтып берип, ал тургай кызыккандардын өздөрүнө жасаттырып, чеберчилик ыкмасын үйрөтүп жатышты. Фестиваль жүн майрамы деп аталгандай эле, жүндүн баштапкы өнүм булагынан тартып, анын даяр болуп чыгышына чейин көрсөтүү үчүн баардыгы даярдалган экен. Бүгүнкү иш-чаранын максаты туристтерге жана катышуучуларга ата мекендик өндүрүш кандай өндүрүлөт жана кандай даярдалат, ушул процессти көргөзүү болду. Өзүңүздөр көрүп тургандай аркамда меринос койлору. Ушул койлорду баардыгынын алдын алып келип, ортодо кыркышты. Демек кыркуу процессин көргөзүштү. Ошондой эле мына бул жерде сетка турат, сетканын үстүндөгү жүндү сабады. Сабалган жүн андан кийин эмне болот? Сабалган жүн жуулат, таза жуулуп, кургатылат, андан кийин ал тытылат. Тытылган жүндү мына өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул жерде тытылган жүндөн мына ушундай станоктордо ийрилет. Же болбосо мына өзүңүздөр көрүп тургандай мына байыртадан ушу энелерибиз, чоң энелерибиз, апаларыбыз минтип ийикте ийрип, анан жип даярдалчу. Ушул станокто жана ийикте ийрилген жиптерди бул жерде заманбап станок турат. Ошол станокто токушат экен, кездеме токулат экен. Бул демек кийим тигилүүчү
кездемелер токулат. Ал эми мына өзүңүздөр көрүп тургандай даяр продукция бул деген кийимдер бул жерде. Мына чапандар, жоолуктар, бүрмөлөр жана башкалар. Мына ушулар накта мериноз коюнун жүнүнөн жасалган өндүрүм. Ал эми бул жерде болсо кийизден жасалган өндүрүмдөр, баш кийимдер жана сувенирлер турат. Жайкы туристтик сезон учурунда уюштурулуп жаткан мындай иш-чаралар чет жерден келген туристтерди кызыктырат. Ошондой эле табигат койнунда эс алуу жана улуттук өнүмдөрүбүздү даңазалоого мүмкүнчүлүк берет. Клара Кудайбергенова, Кыргызстан, Ысык Көл областы. Уважаемые телезрители, мы представляем вашему вниманию новую песню, посвященную дружбе между двумя братскими республиками Кыргызстан и Азербайджан, где упоминаются самые достопримечательные места и замечательные личности двух государств. Эту песню о дружбе исполняет народная артистка Азербайджана и Узбекистана, очень известная во всем тюркском мире, Гюлянак Мамедова. Надо отметить, что она часто выступает перед руководством тюркоязычных стран и в разных организационных государственных мероприятиях. Кстати, это не первая песня, которую она исполняет о Кыргызстане и на кыргызском языке. Скоро другую версию на кыргызском языке в исполнении Гюлянак Ханым вы увидите в видеоклипе на ваших телеэкранах. Также певица намерена специально приехать в Кыргызстан, чтобы сняться в тех местах, о которых упоминается в ее песнях. Напомним, что автором этой песни является известная журналистка в тюркоязычных странах, заслуженная деятель культуры Кыргызской республики, обладатель лауреат премии Тюрксой и многочисленных медалей, почетных грамот разных стран, всем вам хорошо известная соавтор передачи «Мост дружбы» на телеканале «Пирамида» Хокума Ханым Халилова. Отметим, что она 42 года прожила в Кыргызстане и в честь кыргызского народа посвятила эту песню. Известная журналистка передает привет из солнечного Азербайджана Кыргызстану во главе с президентом Садыром Джапаровым и всему кыргызскому народу и выражает глубокую благодарность. Искренне и от всей души желает процветания всему Кыргызстану и кыргызскому народу. Cennet var Kırgızistan, Kutayında Türk ülkesi, can dostum var Azerbaycan. Türk soyludu Türk ellidir, dili manasın dilidir. Aytma tohum diyarı, Kurmancan Datka elidir. Kan bağı var sırdaşı var, bir soy var, esirler kadar boyu var, el adeti bir toy var. Ayrılmazdı ebedi
В ходе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, проходящей в Баку, в список всемирного наследия организации включены дворец шекинских ханов и исторический центр Шеки. Во время обсуждения по вопросу включения Шеки в список всемирного наследия ЮНЕСКО было оценено состояние дворца шекинских ханов и исторических объектов города. В завершении обсуждения представленная номинация была принята. На 41-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в 2017 году в польском Кракове, обсуждалась представленная Азербайджаном номинация «Исторический центр Шеки» вместе с дворцом шекинских ханов. В Баку на работе 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО участвовали около 2500 представителей более 100 стран, а также различных организаций. Для участия в сессии в Баку прибыли министр иностранных дел Боснии и Герцеговины, министр культуры и изящных искусств Камбоджи, министры культуры Саудовской Аравии, Узбекистана, Татарстана, Ирака, Болгарии, Пакистана, Канарских островов Испании, Мьянмы, министр образования и туризма Пенджабской провинции Пакистана, министр информации, культуры и туризма Лаоса, министр лесного хозяйства Камеруна, министр туризма и антиквариата Уганды, министр по делам диаспоры Северной Македонии и другие официальные лица. Seni dedim gözlerim oldu. Buradan kim kesildi, burada sızım kurtardı. Buradan kim kesildi, burada sızım kurtardı.